быйылкы жылга бюджетибиз канча сом? Нары шаардык кеңешинин депутаттары кала тургундары алдында аткарган иштери боюнча маалымат беришүүдө. Анда белгилегендей жыл ичи Нары шаары үчүн жемиштүү болуп, алгылыктуу аракеттер жасалганы айтылды. Алып айтсак, өткөн жылда каладагы мектеп балдар бакчаларына көп көңүл бурулган. Номер 8 Арстанбек Буйлашул атындагы орто мектептин жылуулугу толук алмашылса, ал эми номер 1 Токтогул Сатылганов атындагы орто мектебинин чатыры алмашылган. Мындан сырткары Роза Өмүрзакова атындагы эс алуу жайын толук реконструкциялоо боюнча бардык документтери бүтүп, жай мезгилинде иш башталат. Тянь-Шань паркын реконструкция боюнча 22 жылдын башында иш баштаганбыз. Ошону бүтүрүшүбүз керек деп астыга койгон максатыбыз болгон. Ошо эрекинин долбоору жакында бүттү, колубузга алдык. Кудай буйрса, ошону бүтүрөбүз. Дагы айта кетчү нерсе, баарыбызга белгилүү болгондой, Таштандыда калган 2 ил присибисти Московскийдин кире беришине ошол жерге коюп, эл үчүн жакшы маанай тартууладык десек болот. Жазалган иштер айтылган соң кала тургундары дагы өз аймактарындагы муктаждыктарды айтышты. Быйылкы жылдын эсебинен алардын сунуштарын карап чыгууну убада кылышты. Кичи көчө болсо да асфальттады. Менимче мэр, шаардык кеңеш мындай депутаттар өз милдетин аткарып атат деген ойдомун. Ошо балдардын оюн аянтчасын караштырып берсе депчи, коопсуздук максатында анан протоколуна жазып алышты. Үмүт өтөбүз. Быйыл ошол жылдын аягына чейин ошол маселе каралып калса, жергиликтүү тиги жашоочулар дагы өздүк салым кылып чыгарып бергенге даяр. Каланын өнүгүү кызыкчылыгын көздөгөн эл өкүлдөрү акыл, билим, тажрыйбаларынын жетишинче шайлоочулар алдында берген убадасын аткаруунун аракетинде. Бул жылы спорт жаатына көбүрөөк көңүл бурулуп, өлкөнүн атынан чет мамлекетке чыгууну максат кылган спорт сүйүүчүлөрүнө материалдык колдоолорду көбөйтүшүүдө. Олимпиадалык ошо даярдоо боюнча 70 окундум. Мына могу Нарын шаарыбыздын Агахан алдындагы Шпуно допкос ошо мектебинде окутууга шаардык бюджеттен канча окуучуга бөлүп берсеңиздер, биз кийинки жылдарга мисалы үчүн 50 балага бөлүп берсеңиздер, дагы 50 баланы ошо демөөрчүлөр тарабынан окутуп берели деген сунуштар болуп атат. Биз ошол тармакка дагы өтө басым жасап атабыз. Эл өкүлдөрүнүн эл менен болгон жолугушуусу улантылат. Шаардык казынанын каражаттарынын максаттуу колдонулуусу, саркындуу суу инфраструктура багытында суроо талаптар арбын угулууда. Жипара Насырова, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.